Жапар Шабирович Шабиров 1920 жылы 1 июлда Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Өрүктүү айылында туулган. Бул адам өз өмүрүн ички иштер органдарына арнап иштеп келген. 1936 жылы ал окуусун баштап Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Түп айыл чарба техникумуна тапшырып, аны аяктагандан кийин ошол жерге окутуучу болуп иштеген. 1942 жылы облустук комитеттин чечими менен Шабиров Алмата шаарындагы СССРдин НКВДнын аймак аралык мектебине окууга жөнөтүлүп, аны ийгиликтүү аяктап келген. Ички иштер органдарындагы алгачкы кызматын Ысык Көл облусунун Түп райондук милициянын аймактык инспектору кызматынан баштап, кийин облустук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөөнүн ыйгарым укуктуу опер кызматкери кызматы ордуна которулган. 1946 жылы СССРден Москвадагы милициянын жогорку мектебине тапшырып, ал окууну аяктагандан кийин өз иштеген Ички иштер министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн начальнигинин орун басары, андан кийин бөлүм начальниги болуп иштеген. Ички иштер органдарында кызмат өтөгөн мезгилде ал Кыргыз СССРинин Ички иштер министрлигинин кадрлар бөлүмүнүн начальнигинин орун басары, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги, Фрунзе шаардык ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары, Кыргыз СССРинин ички иштер министринин орун басары, ошондой эле кадрлар бөлүмүнүн начальниги жетекчилик кызматтарында эмгектенген. 1969 жылы Фрунзедеги ички иштер министрлигинин Атайын орто мектебинин начальниги болуп дайындалган. Жапар Шабиров 1982 жылы 17 декабрда жаш курагы жеткендигине байланыштуу ардактуу эс алууга чыккан. 1983 жылдан баштап ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп, Ички иштер министрлигинин коомдук иштерине активдүү катышып, музейге материалдарды чогултууда жигердүү салымын кошкон. Кызматтык милдеттерин так жана жоопкерчиликтүү аткаргандыгы, кылмыштуулук менен күрөшүүгө кошкон зор салым үчүн Шабиров көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Кызыл жылдыз ордени, Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиш үчүн, эмгектеги өзгөчөлүк үчүн, Улуу Ата мекендик согуштагы жеңишке 20 жыл, эмгектин ардагери, советтик милицияга 50 жыл, үлгүлүү кызмат өтөгөндүгү үчүн медалдары, СССРдин Ички иштер министрлигинин эмгек сиңирген кызматкери, СССРдин жарандык коргонуунун отличниги төш белгилери, 3 даражадагы милициянын комиссары наамы, Кыргызстан жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен 2 жолу сыйланган. 1993 жылы 2 мартта Шабиров бул дүйнөдөн кайткан. Анын аты Ысык Көл облусунун Орто Өрүктүү айылындагы мектепке ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2001 жылдын 14 майындагы номер 230 токтому менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын орто мектебине милициянын генерал-майору Шабировдун аты ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Шабиров атындагы республикалык окуу борборунун тарыхы. 1925 жылы 25 июлда Пишпек милициясы Баражиндин номер 95 токтому менен 1 милициялар мектеби түзүлгөн. Ал учурда окутуунун 6 жана 22 айлык курстары болгон. Ал окуу жайдын башчысы болуп Мамин, ал эми биринчи мугалимдери болуп Алтымышбаев, Хасанов, Радвогин болгон. 1969 жылы 14 августта Кыргыз СССРинин ИИМдин ФАОМ түзүлгөн. Ал мектептин башчысы болуп милициянын генерал-майору Шабиров дайындалган. Көп жылдык ишмердүүлүгү бар окуу жай ички иштер органдарынын бир катар кызматкерлерин даярдап чыккан. Алардын арасында республикада ички иштер министрлигинин жетекчилери болуп, генералдар Кутуев, Дубанаев, Суранчиев, Суанбеков, Скарген жана Султановтар бар. Облустук райондук жетекчилер отставкадагы полковниктер Раджабалиев, Нурбаев, Конкошев, Калыков, Баялиев, Сарбасов, Харлантов жана Хаустовтор бар. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, СССР ИИМдин ФАОМунун 3-чү бүтүрүүчүсү Сан, Ички иштер министрлигинин министри, милициянын генерал-лейтенанты Конгантиев, андан тышкары Бишкек шаардык башкармалыктын башчысы Дегенбаев жана башкалар болгон. Бул окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүн сыймыктануу менен да атасак болот. Себеби алар коомдун коопсуздугун коргоп жүрүп, кылмыштуулук менен күрөшүүдө эрдик жасап, кызматтык милдетин өтөп жүрүп каза болушкан. Алар Зарылбек Абдыкеримов, Шахабиддин Моллоджанов, Кайырбек Бейшебеков, булардын бардыгына эрдик медали ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2000 жылдын 4 октябрындагы номер 614 токтому менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кадрларды даярдоо борбору Ички иштер министрлигинин Атайын орто мектеби болуп түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын 1 октябрындагы номер 539 токтому менен Ички иштер министрлигинин Атайын орто мектеби Ички иштер министрлигинин кадрларды даярдоо борбору болуп түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 14 июлундагы номер 487 токтому менен Ички иштер министрлигинин кадрларды даярдоо борбору Ички иштер министрлигинин лицейи болуп түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылдын 16 сентябрындагы номер 495 токтому менен Ички иштер министрлигинин лицейи Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борбору болуп түзүлгөн. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Şu aylığa gelgende özgöçe 1-2 жыл формашан келди генеральский лампастар менен. Анан өзүм да папам Баркалбасов Асан органда иштечү. Орго байланыштуу ошо пенсияга чыкпай болуп калды. Анан ошо папамдын иштерин көрүп, формасын көрүп, анан генералдын лампастарын көрүп, мен ошо милиция болгум келген чындыгында. Эми таасир берди да бул кишинин эмеси. Баскан турганы, акылнасаты, айылга келгенде обязательно мени жанына алып, эртең менен эрте туруп көлгө барчубыз. Ушу көлгө түшүп, физзарядка жасап, жөө. Кайра келатканда ушу жай басып келатып, ушу айылдын тарыхын, айылдын жакшы адамдардын аттарын, жайлоону өзгөчө. Жайлоо согуш мезгилинде биякта калыптыр да. Ошондо кандай дезертирлерди кармаганын, ушу мага милиция болгонума ушу кишинин эмеси, ушу сөзү, жакшы сөздөрү, акыл-насааттары чоң таасир берди. Кыргыз милициясынын кадрларын эң биринчи алгачкы өз алдынча мамлекет болуп турганыбыздын эң алгачкы учурунда ушул биздин Ички иштер министрлигинин астындагы Атайын орто мектеп, милициянын Атайын орто мектеби ачылып, ошонун жетекчиси болуп генерал-майор милиция Жапар Шабиров эмгектенген да. Анан мына ошол Жапар Шабиров эмгектенип жатканда буйрук өткөн 3 жыл Жапар Шабиров менен иштештим. Биринчи таанышканым 69 жыл. Анан ошондо жаңы мектеп ачылды, 2 жылдык орто мектеп ачылды деп окуп калдым эле. Ишке да көп тоскоол болбогон. Анан баягы нарушение болсо айтып, ачыгын айтып, ортого салып, дароо эле мындай будуңчаң болбой. Анан кээ бир убакта киши чалайт, чарчайсың да балдар менен сүйлөшүп дегендей чарчап, нарушение кылган балдарды айтайынчы да өнөсүн айтам да Алла четенчи башабыз макулдап коюп алып келсем, өзүң эле бүтүрүп ушундай жакшы киши. Советтер Союзундагы ушу Атайын орто окуу жайларынын ичинен алдыңкылардан болчу. Бул мектеп, школа биздин ардактуу генералыбыз Раматлык Шабировдун намын алып жүрөт. Шабиров эми абдан кыйын кыргыз милициясына аябай көп өзүнүн салымын кошкон адам болчу. Генерал-майор Шабиров лейтенант Жусупалиевке кызыл диплом тапшырып атат, артыкчылыгы менен бүткөндүгү боюнча. Анан ушундай жакшы көзөрмөндөр калган. Биз ошол убакта эч кандай кыйынчылыктан коркпой, тартынбай, ошол кездеги ошол окуу жайдын окутуучулары абдан күчтүү адамдар болуптур дагы, жан дили менен ушу балдарга кичинекей билим берели деп аракет кылышыптыр. Эми ал убакта мындай аскердик тартиптен катуу болчу. Мисалы, наряд берчү. Наряд объявить эткенден кийин биз барып столовойго нарядка барчубуз. Же болбосо түн ичинде караулга, охранага барчубуз деген сыяктуу көп нерселер болчу. Посудомойкага барчубуз армиядагыдай. Бул жерде бизди абдан жакшы окутушту да. Анан мисалы ушу практический сабактарды аябай көңүл бурулат эле да. Ошол убакта Жапар Шабиров болчу. Эми а киши биз үчүн, курсанттар үчүн атабыздай эле болуп калган адам. Себеби биздин кийген кийимибизден баштап, окуу курал жарактары, же болбосо ичкен тамактарыбыз бүт баары ал кишинин өзүнүн мындай текшерүүсүндө болуп турчу. Биз чынын айтканда
а кишинин балдарындай эле болуп чоңойдук десек болот. Ал киши школду жакшы карачу да. Тартип бар болчу. Школдордо парадтар күнүгө 7 ноябрда парадка даярданып, форманын баарын тигип, жанагы хромовый сапогтордун баарын чистить кылып туруп анан кийин парадтардан биринчи мес алып жүрдүк мына 2 жыл. Ошо школанын баарын ар бир жибинен баштап тартиптин баарын эметкен ошо Жапар Шабирович болчу. Начальник школы Шабиров Жапар Шабирович өзү кабыл алып, личный деламды көрүп, качан бүтөт отпускаң деди. Мен айттым, ушу 2 жума калды. Ошол 2 жумадан кийин келип учебный отделге иштейсиң, инспектор болуп деп айтты. Ошентип анан ушу Мисанын атайын орто мектебине иштеп калдым. 7 ноябрда дайыма чоң майрам болчу. Совет элине мени армияда служить этти деп, давай парадка жардам бер деп ага катыштым. Парад жакшы өттү. Бир 6 ай, 7 айдан кийин Жапар Шабирович чакырып айтты, начальник курс болуп иштей аласыңбы деди. Мен айттым, иштей алам, себеби армияда командир взвод болдум, болуп турганда давай приказ чыгат, 2 курсту кабыл алган. 2 курстун начальниги отставкага кетип, анан мени ушакка коюшту. Милициянын генерал-майору Жапар Шабирович жөнүндө көпчүлүк айрыкча жаштар көп биле беришпейт да. Анткени баягы Шабиров атындагы МВД Ички иштер министрлигинин окуу жайы, атайын окуу жайы, орто окуу жайы нелер билишпесе, Шабировдун өзү жөнүндө тилекке каршы көп жаштарыбыз билбейт да. Чындыгында бул киши Кыргыздын тарыхындагы, кыргыз милициясынын тарыхындагы легендардуу багы инсандардын катарына кирет да. Анткени деген бул биринчиден генерал чинин алган, кыргыздардын ичинен генерал чинин алган, алгачкы болуп генерал чинин алган 3 адамдын ичине кирет да. Советтер Союзунун учурунда генерал намын, генерал чинин жөн эле берип кое берген эмес. Чыныгы, эмгеги менен, чыныгы ошол өзүнүн кесибине берилген кызматы менен ошол чинге татыктуу болгон адамда. Жапар Шабиров өзү жөнөкөй карапайым адамдын үй бүлөдө төрөлүп, жөнөкөй карапайым адамдын үй бүлөсүндө төрөлүп, анан 1 жашында атасыз жетим калган. Анан өзүнүн ошол атасы, чоң атасы менен чоң энесинин колунда чоңоюп, атасыздыктын көп кыйынчылыктарын, жетимдиктин азап тозогун жакшы эле көргөн, кичинекейинен ушул айылда мал баккан, кой кайтарган, жылкы кайтарган. Ушинтип анан бул кишинин бактысына чоң атасы Бегалы адан мындай өзү мындай көз карашы жагынан, бардык жагынан баягы прогрессивный адам болгон да, азыркы сөз менен айткандачы. Киши ошол кичинекейинен Жапарованы адегенде баягы молдолорго окуткан, сабатын жойгон. Андан кийин мектеп ачылып калып, ошол Орто Өрүктү айылында мектепке берип, анан мектептен билим алган Жапар Шабиров. Анан бул киши кичинекейинен андан идириктүү, шыктуу бала болгон. Ошол мектепте окуп жүргөн кезинде эле бул лидер болгон да. Ошол өзүнүн курбалдаштарынын, өзүнүн классташтарынын, теңдештарынын арасында, айылдык балдардын арасында, айылдагы балдардын арасында лидер болгон. Ошон үчүн бул неме ошол Күрмөнтүгө, Орто Өрүктүгө анча алыс эмес, жакын жерде Түптөгү айыл чарба техникуму болгон да, жаңы ачылып, ошол кезде
Ал жерде Түгелбай Сыдыкбеков, Мукай Элебаев, ушундай атактуу адамдар, Касым Тыныстанов окуган, ушундай адамдар окуган айыл чарба техникумунун ачылган кезде ошол Жапарова айылдагы балдарды баягы шыктандырып, өзү ошол окуу жайда окуйм деген эмесин менен окуйм деген ниетин балдарга билдиргенде, балдардын ошо класстагы балдардын көбү бул кишини ээрчип ошол техникумга барып окушканда, кыргыз милициясына Жапар Шабиров 40 жыл өмүрүн, 40 жылдан ашык өмүрүн арнаган. Жапар Шабировдун Кыргызстандын милициясынын калыптанышына, бутка турушуна айрыкча кадрларды тарбиялоодо, кыргыз милициясынын кадрларын тарбиялоого чоң эмгек жумшаганда көп жаңылыктарды киргизген. Бул киши өзү натурасы ошондой киши болгон, жаңычыл, анан ушундай билимге умтулган, реформачыл ушундай киши болгон. Өзү натурасы боюнча ушундай киши болгон, жаны тынбаган, изденгич ушундай киши болгон да. Он не бросал слов на ветер и делал все возможное, если все, что от него зависело, когда он пообещал. Он выслушивал людей и всегда старался помочь. Шабиров Жапар өзүнүн эмгек жолун советтик милициядан баштаган. Кийин Кыргызстан эгемендикке жетишкен күндөрдөн баштап жаш милиция кадрларын окутуп тарбиялаган. Адамгерчилиги бийик, намускөй, аталык касиети артык, көп кырдуу инсан болгонун анын өрнөк өмүрү айгинелейт. Воспоминания об отце у меня самые светлые. Он был хорошим отцом, семьянином, советчиком и даже другом. Атам жөнүндө бир гана жакшы элестер калган. Ал мага көп кеңештерин айтчу. Мен үчүн жакшы ата гана эмес, үлгүлүү инсан, үй бүлөлүк туруктуулуктун символу болду. Биз Жержинка Токтогул көчөсүндө милициялардын үйүндө жашачубуз. Ал жерде атама окшогон милиция кызматкерлердин балдары менен ынтымактуу ойноп, бала чагым жакшы өттү. 1950-жылдары атам жетекчилик кызматка келген. Эсимде, ал күн түн дебей жумушка баш оту менен кирип, берилип иштечү. Мына биздин ушул мектепти бүтүргөн Шабир Жапар атабыз 93-жылы Орто Өрүктү айылындагы ушу мектептин аты берилген. Биякта Орто Өрүктү айылдык музейибиз бар эле. Музей. Ошо музейге ушул айылда төрөлгөн Жапар Шабиров өзү 1920-жылы Орто Өрүктү айылында төрөлгөн. Биякка тиги кийимдерин алып келип койгонбуз ошо. Шинели иштегенде кийин. Биякта удостоверение грамоталары алган. Ошондон 1996-жылы бул өзүнүн туулуп өскөн айылы Орто Өрүктү мектебине генерал майор Жапар Шабировдун аты берилген. Мурун тиги мектептин эмесинде музей бар болчу, Шабиров атындагычы. Ал жер мектеп, эски мектеп жаңы мектепке көчүрүлүп кеткен тиякта калып калгандан анан бул музейге кирип алып келгенбиз.